Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Бүгүн Владимир Путин Украинанын үстүнөн жеңишке жеткенин жарыялашы мүмкүн. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн 24 февралда Украинадагы жеңишин жарыялашы мүмкүн. Бул тууралуу америкалык Fox News телеканалы бир нече булактарына таянуу менен билдирди. Телеканалдын маалыматына ылайык, Путиндин бул билдирүүсү Орусиянын Донбасстагы жана Харьков облусундагы аскердик ийгиликтеринин фонунда айтылат. Телеканал белгилегендей, Путин бул билдирүүсү менен орус аскерлеринин духун көтөргүсү келет. Мындай маалымат миллиондогон катталуучу бар. Бир нече телеграм каналдарда да жарыяланган. Кремль бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Биле кетсек, бүгүн 24 февралда Орусия-Украина жаңжалы башталганына туура 3 жыл болду. Тагыраагы 2022 жылдын 24 февраль күнү Орусия Украинага басып кирген. Легалдаштырылган унааларга кандай чектөөлөр болору белгилүү болду. Кыргызстанда легалдаштырылган унааларды өлкө аймагынан сыртка айдап чыгууга болбойт. Бул тууралуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо агенттигинин жетекчисинин орун басары Бакытбек Шыралиев биринчи радиого берген маегинде айтты. Мыйзамдаштырылган унааларды колдонгондорго унаны кайра каттоодо, Кыргызстандан сыртка айдап чыгууда, башка бирөөгө айдоого берүүгө чектөө коюлат. Ошондой эле легалдаштырылган унаалар такси кызматында иштей албайт, деди ал. Белгилей кетсек, өлкөгө 2025 жылдын 1 январына чейин гана алып келинген оң рулдуу унаалар мыйзамдаштырылат. Легалдаштыруу иши 1 мартта башталат. Орусиянын Франциядагы консулдугунда жарылуу болду. Франциянын Марсель шаарындагы Орусиянын башкы консулдугунун аймагында жарылуу болду. Окуя болгон жерде 30га жакын өрт өчүрүүчү жана полиция кызматкерлери иштеп жатат. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Маалымат каражаттары жардыруу консулдуктун жанында болгонун жазышкан. Орусиянын Марсельдеги башкы консулу Станислав Аранский Ла Марсель гезитине жардыруу дипломатиялык өкүлчүлүктүн аймагында болгонун билдирди. Ал кызматкерлердин эч кимиси жабыркабагандыгын кошумчалаган. Полиция консулдуктун аймагындагы бакчага бат жарылуучу заты бар 2 бөтөлкө ыргытылганын айтышкан. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова окуяга байланыштуу теракттын белгилери бар экенин билдирди. Кошумчалангандай, Орусиянын Марсельдеги башкы консулдугу Амбруаза Паре проспектисинде жайгашкан. Анын катарын Египет, Тунис, Армения, Сан-Томе жана Принципи консулдуктары толуктайт. Кремль АКШнын Украинадагы жаңжалды бир жумада токтотуу боюнча билдирүүсүнө түшүндүрмө талап кылды. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын ушул аптада Украинадагы согушту токтотууга жетишери тууралуу билдирүүсү боюнча Ак үйдөн түшүндүрмө күтүп жатканын айтты. Мындай учурда Вашингтондогу кесиптешимден кандайдыр бир түшүндүрмөлөр болот деп ойлойм. Азырынча менде андай маалымат жок, деген ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Буга чейин Ак үйдүн басма сөз катчысы Кэролайн Левит Трамп Украинадагы жаңжалды токтотуу боюнча келишимге ушул аптада эле жетиши аларын билдирген. Евробиримдик Орусияга каршы 16-санкция пакетин киргизди.
Тизмеде 13 банк та бар. Евробиримдиктин кеңеши Украинадагы кырдаалдан улам Орусияга каршы 16 пакеттен турган санкцияларды кабыл алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай чектөөлөргө 48 жеке жана 35 юридикалык жак камтылган. Мындан тышкары Орусиянын көмүскө флотуна кирген 74 кемеге чектөө киргизилди. Ошондой эле 13 орус банктын SWIFT эл аралык банк тутумунан ажыратууну чечти. Алардын тизмеси пресс-релизде көрсөтүлгөн эмес. Ага улай орусиялык 8 маалымат каражаттары Европа биримдигине кирген өлкөлөрдө көрсөтүлбөйт. Мындан тышкары курал жарактарга колдонуучу заттарды, кен байлыкты изилдөөчү жабдыктарды чыгаруучу заводдор да чектөөгө алынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзада телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу бүгүн 24 февралда өкмөттүн басма сөз кызматынан билдирди. Маалымдалгандай, алар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимдерди ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Ошондой эле эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери, анын ичинде соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштар тууралуу сүйлөшүштү. Кол койбойм. Владимир Зеленский АКШдан алган миллиарддаган долларлык карызын тааныбай турганын жарыялады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киевде АКШга болгон 500 миллиард доллар карызын тааныбай турганын билдирди. Ал бул тууралуу 23 февралда өткөргөн маалымат жыйынында айткан. Зеленскийдин айтымында АКШ Украинага 100 миллиард доллар жардам берген. Бирок Киев бул сумманы да карыз деп тааныбайт. Анткени ал сумма АКШнын мурдагы президенти Джо Байден менен макулдашылган грант болгон. Биз гранттарды карыз катары тааныбашыбыз керек. Мен украиналыктардын 10 мууну төлөй турган нерсеге кол койбойм деген ал. Белгилей кетсек, АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон аскердик жана финансылык колдоосу үчүн Киевден сейрек кездешүүчү металлдарды алууну каалап жатканын билдирген. Кийинчерээк Трамп Киев Вашингтон берген аскердик жардамдын акысы катары 500 миллиард долларлык сейрек кездешүүчү металлдарды берүүгө макул болгонун айткан. The Washington Post гезити аткаминелерге таянуу менен 14 февраль күнү Зеленский менен Мюнхенде жолуккан америкалык аткаминелер Украинанын казыла элек минералдык ресурстарынын 50%-на ээлик кыла турган документти сунушташканын жазган. Эртеси Зеленский АКШнын вице-президенти Джей Ди Венске макулдашууга кол койбой турганын айткан. Бразилияда бүтүндөй бир шаар жер астында кала баштады. Бразилиянын түнүк-чыгышындагы Маранхау штатынын Буритикупу шаары акырындап жер астында түшүп баратат. Жергиликтүү бийлик өзгөчө кырдаал жарыялаганын чет элдик басылмалар жазышты. Шаарда 55 миңге жакын адам жашайт. Учурда 1200гө жакын адам урап калуу коркунучунан улам үйлөрүн жоготуу алдында турат. Буга чейин бир нече имараттар талкаланган. Акыркы бир нече айдын ичинде чуңкурлардын көлөмү экспоненциалдуу түрдө көбөйүп, турак жайларга бир топ жакындап калды деп билдирди жергиликтүү маалымат каражаттары. Чуңкурлар жамгырдын көп жаашынан, ошондой эле начар пландаштырылган курулуш иштеринин жана токойлордун кыйылышынын натыйжасында келип чыккан.